Assalamu alaikum, урматтуу жердештер, кандаштар, агалар, эжелер. Кош келдиңиздер бүгүнкү жыйынга. Мен эмне үчүн келгенимди сиздер менен жолугушууга жана Рахман эке бир аз четин айтса керек, түшүндүргөн болсо керек сиздерге. Биринчиден ыраазычылык билдирип коюу максатында келип отурам мен. Сиздердин жүргүзгөн ишиңиздер, күрөшкөн күрөшүңүздөр кечээки болуп өткөн шайлоодо мына макул эмесмин дегенди мен 16 октябрда эле айттым. Эмне үчүн макул эмесмин дегенди, ошонун эмне үчүн макул эмесминдин бирден бир негизги өзөгүн түзгөн сиздерсиздер. Сиздер. Миң жолу кайталап айтам сиздер эмне үчүн? Себеп могу жерде отурган Кыргызстанда калган, Кыргызстандын башка жеринде иштеп жүргөн, Кыргызстандан чыгып башка жакта жүргөндөр баары эле бир суроону берет да. Эмне үчүн деп. Эмне үчүн тааныбайм деп айттым мен. Бул таарыныштан эмес. Бул капа болуудан эмес. Бул нааразычылыктан эмес. Эмне үчүн тааныбайм деп айттым мен. Мына сиздер инсансыздар. Сиздер адамсыздар. Сиздерди мамлекет адам катары көрүшү керек. Сиздердин жараткандан берген укугуңуздар бар, шайлоого укугуңуздар бар. Билесиздерби ушундай укугуңуздар бар экен? Бирок чындыгын айтканда бизге баары бир барбагандай укугубуз жокпу, баары бир барбайбыз го. Ким барат анан? Ким өзгөртөт? Сиздердин ушул жактан иштеп, таап, ата-энеңиздерге, бала-чакаңыздарга салып аткан акчаңыздар адал. Бирок сиздердин добушуңуздар кереги жок деген маселе болуп атат. Бизде 3 миллион 114 миң шайлоочу бар деп атат. 3 миллион 114 миң шайлоочунун 1 миллион 600 миңи шайлоого келди деп атат. Демек 1 миллион 1,5 миллион добушка укугу жок деп атат. Анда биз кимбиз? Малдын дагы учету бар. Тооктун дагы учету бар. Тоок эмес, тооктун тууган жумурткасынын дагы учету бар. Апаларыңар кечинде неберелерге айтат, ой, жумурткаларды жыйнадыңарбы деп, канча болуптур бүгүн деп. Аны дагы эсептейт. Бирок биздин мамлекет өзүнүн адамын да эсептебейт. Элин да эсептебейт. Могу жерде эки классташым отуруптур, бирөөнү таанып калдым, бирөөсүн тааныбаптыр. Мен Төлөгөн турбайсыңбы сен, э? Төлөгөн. Мына биздин ушул Куршапта бүгүн барсаңыздар 40-жылдардакыдай баары фронтко кеткен дегендей да. Жалаң чалдар калган, кемпирлер калган, анан жап-жаш балдар чуркап жүрөт көчөдө. Баягы инкубатордун чыгарган жөжөлөрүндөй болуп жүрөт. Энеси ээрчитип жүргөн чөжөлөр жок. Кашеки деп коебуз го, жайдары деп коебуз. Инкубатордан чыккандар кандайлар? Алар фермадан чыккан жумурткадан эле жасалма түрдө энеси баспай эле чыгарган чөжөлөр. Эмне үчүн айтып атам? Атанын, эненин мээриминен ажырап калган балдар жүрөт. Кайдыгерлик. Жеткен кайдыгерлик. Биз ойлоп атабыз, Красноярскиде жүрөбүз, Иркутскиде жүрөбүз, Новосибирскиде жүрөбүз, акча таап атабыз, Кудайга шүгүр деп. Бүгүн 6 саныбыз аман ушинтип жүрөбүз. Эртең тизе кетет, бел кетет, көз кетет, акыл кетет, кубат кетет, күч кетет. Кайда барасың, кыргыз? Кайда барасың? Бүгүн көпчүлүк жаштарыбыз дагы рахаттануураак жүрсөк керек. Кудайга шүгүр ата-энеден алысыраак дегендей болуп. Эртең кайда барасың? Мен кече Москвада айттым эле. Шабелекейлер, карлыгаштар жылда келип уясына бир жерге уя салган жерине кайра-кайра келет. Биз инсан, адам болуп туруп кайра кайтаар жерибиз кайда? Кайда барабыз? Эмне болот? Келечегибиз эмне болот? Бүгүн кара курсагың тоюп атат. Мына жолда келатсак азыр бир кыз айтып келатат.
Biz барганда келечекти көрбөйбүз деп. А ким көрөт келечекти? Бишкекке барып атасыздар анча-мынча. Көрүңүздөр. Кимдер гана жүрбөй атат. Эмне үчүн алар келип биздин кыргыздын жеринде тыйын тапса болот дагы, ошол жерде туулуп өскөн кыргыз тыйын таба албайт. Иран келип таап атат, Кытай келип таап атат, Түрк келип таап атат, башкасы келип таап атат. Жалгыз кыргызга нан жок. Неге? Эмне үчүн? Мына ушул маселелерге жооп таба албагандыгы үчүн мен макул эмесмин деп атам бүгүнкү саясатка. Мына ошол сиздер 1 миллиондон ашык Россияда жүрөсүздөр. 1 миллиондон ашык жүргөн кыргызды добушка укугу жок деген бийликке макул эмесмин мен. 10 миң деген биздин кыргыздар Кыргызстанда жашап отуруп, өзлөрүнүн атын тизмеден таппай калды. Мен ага макул эмесмин. 10 миң деген студенттер мен ушул жерге добуш берейин деп келсем, сен добуш бергенсин, бара бер деп койду дейт. Кайдыгерлик. Мына жерде отурганыңыздардан жакшы көргөнүңүздөр бар, жаман көргөнүңүздөр бар, макул болгонуңуздар бар, мен айткан сөздөргө макул эмессиздер бар. Бирок шордуу кыргызбыз. Мен ушуну баса белгилеп айтам. Шордуу кыргызбыз. Неге ушундай болуп атабыз биз? Себеп ар бирибиз өзүбүздүн гана окатыбызды издеп кеттик. Мамлекеттин окатын эч ким издеген жок. Кечээки шайлоодо мен чыкпайм деп жарыялаган, билсеңиздер керек, уксаңыздар керек. Барбайм деп. Неге? Мен 25 жыл сайрадым. Түшүндүгөм жок. Түшүндүрө алган да жокмун. Мына мен классташтарым баш болуп өздөрү дагы ушундай. Кайдыгер. Неге? Кантип оңдойт эле? Эмне кылат? Кандай болот? Биз менен эле окуган эле го. Биздин эле айылдыкы го. Биз Кыргызда ушундай кемчонтой болдук. Орусча айтмайынча түшүнбөйт деп Салижан Жигитов айтты. Кыргызга орусча айтманыңча сүйлөбөй, орусча сүйлөбөйүңчө түшүнбөйт, ишенбейт дечиле. Бизге канчалык башка жактан, бөтөн жактан келген болсо, ошол жакка жакшыраак ыктайбыз, ошол жакка жакшыраак ишенебиз. Өзүңдүн айылыңа барсаң, өзүңдүн айылыңда сага киши катарда карабайт. Макулсуздар ушуга? Неден улам ушундай болобуз биз? Неден улам? Караңгылыктан, сабатсыздыктан, кайдыгерликтен, баары бир дегендиктен. Эмне болсо ошол болсун деп. Мен деп көкүрөк каккан кыргызыңдын баасы баланча сом деп бөтөн элдер айтып жүрөт. Мен деп көкүрөк какканы. Аксакалыңдагы бир кесе шорпого, жаштарыңдагы 100 граммга, аялдарың 2 чиштеметке, башкаларың 200 сом акчага деп. Мына силердин бааңар деп айтып жүргөн угуп атасыздар сиздер. Угасыздар, бирок унчукпайсыздар. А менин айырмачылыгым, мен угам, кыйналам, ысытмам чыгат, кан басымым көтөрүлөт. Неге менин элим ушундай деп маселе коем. Неге?